Assalamu alaikum мекендештерим. Азыр биз Берлин шаарындабыз, Германиядабыз. Анан атайын кыргыздар бир чайхана ачкан экен. Ошол жака келдик. Көрөлү, таанышалы, анткени бул биздин сыймыгыбыз, биздин жигиттерибиз кыргыздын маданиятын ушинтип тааныштырып атканы. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Иштери жакшыбы? Хош келдиңиздер. Assalamu alaikum. Атыңыз ким? Асатбек. Асатбек. Сыймык. Сыймык. Хош келдиңиздер. Көрүп коелучу. Чайхананын аты эмне? Чайхана. Чайхана. Жөн гана чайхана. Микрофонду бергенче неметкиле. Анткени микрофон менен сүйлөгөн жакшы, мен дагы бере турайын. Кирдик. Каяктан баштайлы? Бул жерде Барыбыз. Бул жактан чай көп нерселерибиздин көптүгү ушул жерден даярдалат. Бул меню экен, Ооба. Лагман бар экен, мен эме буйру лагман дейт. Пельмен бар экен, шорпо. Наполеон деген эмне? Шашлыкпы? Наполеон таттуулардан жакында киргизебиз азырынча. Медовик. Айтор айран бар экен. Айтор плов бар экен, манты. Эми немистер уш тамактарга көнүшүп атабы? Көнүшүп атат акырындан. Жакшы эле болуп көнүп калышты. Көрсөтүңүзчү дагы. Бул жакта залыбыз бул жакта. Кыргыздын коймо чиймелүү Колорити, Борбордук Азия, өзбектердики, кыргыздардыкы аябай жакшы экен мына. Ал жагында кечте, бул жага обед эле болуп өткөн мезгил. Менче кечинде эле аябай көп болот болуш керек, Кечке жок, ооба. Бул жакта кечке жок жумуштан кийин адамдар баягы жумуш чурунда эч жака чыкпайт экен да. Ичимдик жок. Ичимдик жок, халал. Бардыгы. Барыбыз. Этиңер дагы адал. Этибиз дагы адал. Түрк байкелерибиз бар бул жакта. Ошо түрк байкелер менен келишим түзүп. Азаматтар, мына кыргыздын жигиттери. Бул жакта тапчаныбыз бар. Баягы чарпая деп коет. Сөрү деп коет, Өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиз үчүн. Assalamu alaikum. Кутту чечип. Аман таттуу болсун. Кутту сунуп отурмай сайын бизде мындай. Аябай жакшы. Ушуну өзүңөр ойлодуңар да дизайнды, же бирөөлөр жардам бердиби? Өзүбүз эле бул жакта Анвар деген байкебиз бар. Көпчүлүгү байкебиздин идеясы. Байкеге биз жардам берип, өзүбүз эле кылдык десек болот. Өзүңөр эле. Бул эмне дейт? Фриц кола. Фриц кола бул немецкий фирма. Биз колаларды эме кылганбыз. Түшүнүктүү. Бирок булар немистер ар бир нерселерин өздөрүнө ылайыкташып чыгара алат экен, варианттарынчы. Лимон менен бар, шекерсиз бар, шекерли менен бар. Айран Түрлөрү бар. Бул жакта эмне бар? Ал жагыбыз тазалык. Тазалыкпы? Кана көрөлүчү. Падышалар жөө келген жак. Жакшы, аялдар көзүнчө, эркектерди көзүнчө, буяка деле өзүнчө бир сүрөттөрдү коюп, графикаларды, живопистерди. Ал жакта кара Түркменистан деп койсуздар. Орто Азиядагы өлкөлөрдүн аттарын койдук. Бул Азербайжан, Кыргызстан, Өзбекстан. Жакта Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Туркия бул жакта. Иши кылып баягы түрк тилдүү элдер, Борбордук Азия бир ынтымактындагы рашкердиктин да белгиси бар экен. Булар болсо биздин сувенирлер турбайбы? Келгендер кызыгып карайбы ушуларга? Кызыгып карашат, ооба. Сурашабы, эмнени түшүндүрөт деп? Ооба, сурагандар болот. Биз түшүндүрүп айтып беребиз. Ушундай улуттук баш кийимдерибиз, улуттук кийимдерибиз бар. Анвар менен да сүйлөшөлүчү. Анвар атыңыз? Асатбек. Асатбек. Асатбек, бул жакта сиз кайсыл тармагын карайсыз? Биз негизи бар жерде эле кантип айтса дагы Орто Азиянын адамдарыбыз да. Орто Азиянын адамдары Европага салыштырмалуу, билбейм, балким бизде тарбия ушундай болду. Биз көп нерсени өзүбүз кылып көнгөндөн улам, мисалы Германиянын стандарттарында бир адам электрик болдубу? Болду. Ал ушул тармакта эле кетет да. Ушул жанрыбызды алмаштырыш керек болсо,
ошону өзүнүн адамдарын чакыра алмаштырат. Эми бизде баягы эле эме өзүбүз кылган аракет Ар кылабыз тараптуу деп, ар универсал. тараптуу башында өзүбүз повар дагы болдук, ошолерден үйрөнүп, билбегендерибизди сурап, үйрөнүп, сатуучу дагы болдук. Эми өзүбүз негизи окуу боюнча ошол маркетинг, экономика тарабынан окуп эметкенбиз. Бирок бул жакта негизи эле баарын кыла беребиз. Өзүбүз баштаган негизи эле биз буга чейин ярмаркалардан баштаганбыз. Кафега чейин. Ошол Анвар байке баштаган, анан ага жардамдашып палаткалар менен эле бул жактагы кадимки эле ярмаркага чыгып, казанды коюп алып ошол жактан пловду басып, чоң кылып пловду басып койгонбуз. Эч ким тааныбайт. Немистер өтөт, жергиликтүүлөр өтөт, тааныбайт. Зейт күтабыз деп коет. Эме көрүнүш аябай жакшы экен деп коет, кызыгып коет. Бирок жебейт. Кашыктап берип, жеп көргүлө, проба кылып көргүлө. Бул күрүч жөн күрүч эмес. Бул жакта 5-6 саат жасалат десеңиз, о деп анан кызыгып башташат да. Анткени бул жакка түрктөр жакшы отурташканына байланыштуу түрктөрдө дагы пилав деген бар. Сууга бышырылган күрүч, жарым саатта эле даяр боло турган. Биз плов дегенибизде айрыкча ошону түшүнө алышты да көпчүлүк. Бирок Кудайга шүгүр, ошол 5-6 жылдык эмгектердин эмесинен азыр немистер, европалыктар деги эле башка чет өлкөлүктөр кадимкидей издеп келип жей тургандары дагы жок. Издеп келип. Такай келгендер барбы дайыма? Такай келгендер бар. Атайын Кудайга шүгүр, кем болбосо күндө 1-2 жолу болуп турат. Башка шаардан атайын сиздер үчүн келдик дегендер дагы учурап турат. Бул нестерди Инстаграмдан көрүшөбү экенчи, же бирөөлөрдөн угушабы экен? Дагы эметкенчи болсо. Негизи ошол байке Фейсбуктан башталган башында. Фейсбуктан башталган 21-кылым интернеттин дүйнөсү. Ошол жактан башталган, бирок Европада биздикиндей эле Инстаграм эмелер өнүккөн эмес экен. Ооздан оозга барат да, в основном ошол негизи эле ооздан оозга угуп, бир немис келет, жеп кетет, бул жакта жаңы ачылыптыр. Немистердин өзүнүн кухнясы аябай бай, тамактары көп болбогонуна байланыштуу, ушундай ар кандай ашканалардын тамактарын жегенге булар кызыгып турат да. Бири-бирине айтып, жаңыдан татканга умтулуп турушат. Кел азаматым. Кел. Эми мен эмне дейм эми? Жолуңар ачылсын. Булар эмнелер? Булар самоорлор. Самоорлор, Самоорлор. Биякта көрөлүчү? Бар ошол булардын бардыгы. Самоорлор. Не билет. Көңүл бөлүп тосуп алышат да берсе. Ооба. Өтө сонун. Эми Кудайым, мына мисалы, акырын байкап өтүп койсоңуз болот, тартып койсоңуз чет өлкөлүктөрдү эле. Бар жак кичине момент пропустил. Жергиликтөр келип сүйлөшүп аткан моменттичи. Эмне дейбиз эми? Бу жерде кесип койсуң эми? Эмне дейбиз? Мен кайсы жерден фон ушул болсунбу? Негизи ушул жерде фотозона кылайлы дегенбиз. Бул жердин планы боюнча ушул жерде туруп эметели. Ооба. Мындай эми ушул жерде бир фотозона кылса болобу, кандай деп ойлойсуз? Өзү биздин оюбуз деле ошол болгон. Бул өзүбүздүн боз үйдүн эмесин жасадык. Баары колго жасалган, 100% ошол баарын өзүбүз колго жасап. Бул жакка дагы деле бир аз жетишсиздиктер болуп атат. Кыргызстандан бир аз алыс болгон үчүн азыр Кыргызстандан алдыртып атабыз. Өзүбүздүн жанагы найзалар бар, билсеңиздер. Жанагы найзалар, калкандар, эмелер, согуштагы эмелер аябай жакшы эме турат. Ошолорду коюп, бул жакка атайын күзгү койгонубуздун максаты бул жакка полкаларды коюп, анан өзүбүздүн ошол улуттук кийимдерди, эмелерди коюп, кийип көрүп, кадимкидей ошол жактын эмесин сезип, сүрөткө түшүп кетишкен. Аурасын, тарыхын. Эми караңыз, иши кылып, мен бир түрк туугандардын эмесине ыраазы болом. Кайсы өлкөгө барбайлы, түрктөр Америкада болсун, Кыргызстанда болсун, Германияда болсун, түрк ресторан издейт экен да. Эми бул бир жагы өзүнүн экономикасын колдогондук, өзүнүн маданиятын колдогондук. Анан ошол эле мезгилде коногуңуздар келип калды окшойт. Hallöchen. Wir werden drei. Drei, Mein sehr Mann kommt gerne. später. Also, wir haben das hier traditionelle Sitzplätze. Sie können ruhig, genau, Tische ist besser, ne? Genau. Also, wir haben für 3 Personen hier auch sitzen oder da hier auch sitzen.
Анан ушуга айтат элем, биздин мекендештерибиз ушул жакта издеп келсе, Спикте жолдоп осы берсе, анан кийин немистер көбүнө болгандан кийин өзүбүздөргө эле орун тийбейт Окей. болуп болуш керек. Анткени кыргыздын Also, тамагы чындап эле аябай даамдуу. ja, Эле genau, Палоо genau. болсун, плов деп коебуз, беш бармак болсун, Und лагман noch болсун, kommt eine, манты ne? болсун. Genau. Ошого Bis рахмат. dahin Дагы wollen бир Sie нерсе, бул bestellen жакта oder жүргөндө улуттук erstmal? тамак жеш керек. Эмне билесизби? Анткени улуттук тамакты жемейсен улуттук Alles тарбия klar. болбойт экен да. Okay. Баягы кыргыздын тилин уккандай, кыргыздарын уккандай эле кыргыздын тамагы да ашказанга кириш керек экен. Борбордук Азиянын тамактары. Аябай чоң рахмат силерге. Даражаңар бийик болсун. Мен эми баягы чакырдыңар эле, тамагын жеп көрүп аябай ыраазы болбодумбу? Анан бир жолу ушул элибизге, журтубузга мактанып коелу, сыймыктанып коелу. Биздин жигиттерибиз биргеликте кандай иш кылып атат деп мындай бир духун көтөрөлү деген ниет менен кайрадан келдик. Allah razı olsun. Келиңиздер. Кудай кут кылсын, ушундай жигиттерибиз көп болсун. Ишкерлер бар го, ишкерлер. Булар киреше да табат, маданиятты да танытат, кыргызды да танытат. Кудай колдосун. Жакштырып алам дейби? Балдар. Келип туруңуздар. Макул. Салам алейкум. Assalamu alaikum.